Testin KG saytındagı online test bölümünün kimya 2. variantın testlerini işlegende ulantabız. Kimya 2. variant. 11. soru. Жогоруда X атомунун Z атомуна айлануу ыраттуулугу берилген. Мында протон P, нейтрон N, электрон E тамгалары. Бул айлануунун жыйынтыгында кайсы мүнөздөмө өзгөргөн жок? X'ка 1 proton 1 elektron koştuk. Anda Y geldi. Y'ga 1 proton 1 nötron 1 elektron. Yadronun zaryadı, atomun massası, yadronun sastavı, atomun sastavı. Qaraylıça. X atom bolsa, buga 1 proton 1 elektron koşkondo Y payda oldu. Бирок X'in заряды 0 да атом болгондуктан Y'тин дагы заряды 0 болот. Эмне үчүн? Мисалы, bir сан алалы. Буда 10 протон 10 электрону болсо, анан макул эмне дейли? 10 нейтрону массасы 20 болсун. Мисалы. Ошондо буга 1 протон 1 электрон кошсок, 11 протон 11 электрон 10 нейтрон болот дагы, массасы 21 бойдон 21ге өзгөрөт. Эми буга Z'ти алып атабыз. Z'те 1 proton koşsok 12'ge айланат. 1 elektron koşsok elektron sаны 12 болот. 2 нейтron koşsok 10 нейтron эле 12 нейтron болот дагы, массасы 24 болот, заряды 0 болот. Анткени протон менен нейтронду koşсок массаны берет эле, атомдук салыштырмалуу атомдук массаны. Протондон электронду кемитсек зарядты берет эле. Бул сайтта 8 класстын темасында кенен бул сыяктуу нерселер көп иштегенбиз. Ошондо эмне болуп калды? Бул жерде эмне өзгөргөн жок? Ядронун заряды өзгөрдү. Плюс 10дон плюс 11 плюс 12ге. Атомдун массасы өзгөрдү. 20 21 24. Ядронун составы өзгөрдү. 10 протон 10 нейтрон эле, 11 протон 10 нейтрон 12 12 болуп өзгөрүп атат. Атомдун составы дагы эле өзгөрдү да. Неге? Анткени көбүрөөк протон, көбүрөөк нейтрон. Биякта эмне өзгөрбөдү ошондо? Жок, биякта кошпоптур, мен адаштым. Мен чоң жаңылыштык кетирдим. Биякта эч кандай кошпоптур. Биякта кайсы элементте канча зат жайгашканы гана көрсөтүлүптүр. Демек, X'та эмне бар экен? X'та 1 протону бар экен, 1 электрону бар экен. Y'те 1 протону, 1 электрону, анан 1 нейтрону бар экен. Демек, массасы 2, мунун массасы 1. Мунун заряды 0, мунуку дагы 0. Z'те болсо 1 протону, 1 электрону, 2 нейтрону бар экен. Мунун массасы 3, заряды 0. Бул сутек экен да. Сутек дейтерий третий экен. Сутектин изотоптор темасындан муну билебиз. Демек, мунун эмнеси өзгөргөн жок? Ядросунун заряды өзгөргөн жок. Анткени ядрода плюс 1 протон бар, нейтрон кошкон менен нейтрон заряды жок болгондуктан өзгөрбөйт. Демек, 11А. 12 суроого келели. Эгерде күкүрттүн малярдык массасы 128 грамм моль болсо, анын молекулалык формуласы кандай? Анда эмне болот? S'тики өзү 32 болчу. Анда 32 көйтүү n барабар 128. 32-ни 2-ге көйтсөк 64, демек 4-кө көйтсөк 128. Бул S4. n барабар 128 бөлү 32 да барабар 4. Кандайдыр эки затты 3 көлөм кычкылтекте күйгүзгөндө
2 көлөм күкүрт газы жана 2 көлөм суунун буусу пайда болгон. Охо, кандайдыр 2 затты. Мисалы, A'ны күйгүздүк, анан B'ны күйгүздүк. 2 көлөм SO2 жана 2 көлөм суунун буусу пайда болду. Экөөнү тең күйгүзгөндө SO2ден экөө пайда болуптур, анан 2 көлөм суунун буусу пайда болгон. Газдардын бардык көлөмдөрү нормалдуу шартта өлчөнгөн. Төмөндө көрсөтүлгөн арасынан ошол күйгүзүлгөн заттын молекулалык формуласы кайсы? 2 затты дегенде бул мындай экен. Мисалы, А затынын алдында 2 бар. Муну 3O2 менен күйгүздүк. Ошондо 2 SO2 плюс 2 суу. Анда оңой эле таап коебуз. Биякта барабардыктын оң жагында O'дон канча O бар? 2 4O бар плюс 2O 6O бар. Биякта 6O. Демек, A'нын составында кычкылтек жок экен. O жок экен. 2S 4H. Демек, мунун составында 2S 4H болсо, алдыга 2 бөлсөк, ошондо H2S болуп калат. Ишенбесек, теңдемени жазып көрөбүз эми. H2S'ти күйгүзөлү. SO2 менен суу чыгат. Эми теңдеш керек биз. H'тын алдында 2 бар, 2 бар. O'да 2 бар, бирок биякта 3O бар. Ошондуктан буга 2ден берсек, бул 4 болуп кетти. Демек, буга 2ден беребиз, 4 болот. Бирок S 2 болуп кетти. Буга 2ден берсек, O барабардыктын оң жагында 4 плюс 2 6 болду. Демек, буга 3ден берсек, реакция теңделет. Бул реакцияларды теңдөө боюнча эле суроо деп койсок болот экен. Бул сайтта 9-класстын темасы. 14. Салыштырмалуу молекулалык массасы 121 грамм болгон гидроксидтин курамында 3-группанын негизги подгруппасынын элементи кирет. Төмөндө көрсөтүлгөн формулалардын арасынан кайсынысы ошол элементтин гидроксидине туура келет? Демек, 3-подгруппанын негизги демек бул 3А экен да. Негизги группа деген 3А элементтердин группаларга бөлүнүүсү. Сайтта 8-класс. Ошондо 3-группада анын гидроксиди болсо, массасы 121 бериш керек экен. Демек, бул галлий болушу мүмкүн. Биз карайлы. Галлийдин атомдук массасыны. 3-группанын негизгиси галлий 69,72 дейт. Массасы 70 экен ошондо. 70 плюс 17 көбөйтүлгөн 3. 17-ни 3-кө көбөйтсөк канча болот? 30, 21, 51. 70-ке 51-ди кошсок 121. Демек, 14А. 15. Энергиянын төмөн жакта келтирилген кайсы булагынын колдонулушу көмүр кычкыл газынын жер атмосферасында топтолушунун концентрациясын жогорулатат. Кыскасы, эмнени колдонсок, абада эмне көбөйөт экен? SO2 көбөйөт экен. Ядролук реакциялардан эмес, казылып алынуучу отундан күндүн шамал кубатынын жок. Булар күн, шамал, булар жашыл. Казылып алынуучу отундарды, нефтини, майларды, бензин, газ, жыгач, дарак, отун, бүт нерсени күйгүзсөк, алар органикалык болгондуктан SO2 чыгат эле. Демек, бул 15Б. 16-чы суроо. Төмөндө көрсөтүлгөн бөлүкчөлөрдүн кайсынысында 17 протон, 20 нейтрон, 18 электрон бар? Анда X же E деп жазайынчы, балким ошол туурарак. Макул. E деп жазайын, бир элемент. Анын
17 протону болсо, 18 электрону болсо, анда заряды -1 болот. 20 нейтрону болсо, анда массасы 37 болот. Демек 37 -1. 16Б. Бул дагы сайттын 8 классынын суроолору. 17. Берилген схемалардын кайсынысы пи байланышынын түзүлүшүн көрсөтөт? Албетте бул органикалык химия. Г. 17Г. Пилер мындайынан байланышат болчу. А сигма байланыштар булар сигма. Сигма, 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 пи. Биякта кайсы орбитал? P орбитал менен P орбитал келип атат. Мисалы, PY менен PY келип атат. Биякта болсо, албетте P орбиталдар келип атат, бирок булар мындайынан жайгашкандыктан, бири-бирине бир окто келип аткандыктан, бул сигма байланышты. Биякта болсо, sp3 менен, sp3 гибрид менен s орбитал байланыш түзүп атат. sp3-түн формасы ушундай болчу. Сайт 10 класс. Билимот KG сайтында 10 класста үйрөнгөнбүз. Булар болсо S блок менен S. Булардын формалары боюнча дагы 8 класста бар беле, 9 класста бар беле. Анысын унутуп атам. 18. Жогорку оксидтерге суу кошушкан. Төмөндө берилген кайсы графикте бул оксидтердин эритмесиндеги H ионунун концентрациясынын өзгөрүшү туура көрсөтүлгөн дейт. Так, буларга суу кошту. Мисалы, ар бири өзүнчө идиште окшойт да. 1, 2, 3, 4 идиш бар экен. Кыскасы суу коштук. Ичинде эмне бар? Натрий оксид бар экен. Эгер натрий оксидке сууну кошсок, кайсы реакция жүрөт? Булар негиздик болгондуктан натрийдин гидрооксидини пайда кылат. Анда бул жерге 2ден берсек, реакция теңделди. Натрийдин гидрооксиди деген эмне? Натрийдин гидрооксиди деген бул сууда эмнеге эрийт? Натрий плюс менен OH минуска эрийт. Эгер эритмеде H плюс болсо, анда OH минус менен H плюс биригип H2O'ну пайда кылмак. Демек, натрий оксидте H'тын концентрациясы аз болот. Алюминий оксид болсо, бул амфотердик. Амфотердик деген алюминий оксидке сууну кошсок, алюминий гидроксидти пайда кылат. Анан теңдей турчу болсок, бияка 2ден берсек, о канча болду? 6 болду. Буга 3ден берсек, теңделип калды. Же ушуну эле мындай деп жазып койсок болот да. H3 алюминий O3 деп койсок болот. Айырмасы жок, бул амфотердик болгондуктан. Биякта H бөлүнүп чыктат же OH бөлүнүп чыгып атат деп койсок дагы болот. Кыскасы, бул жакта H'тын концентрациясы өзгөрбөш керек. P2O5 бул кычкыл. Демек, буларды сууга салсак, кислота пайда болот. Бул дагы кычкыл оксид. Демек, буларды сууга салсак, кислоталар пайда болот. Кислота пайда болгондо H'тын концентрациясы көбөйүш керек. Демек, Г варианты туура эмес болуп калат. Анткени биякта эмне болуп атат? H'тын концентрациясы азайып атат. Г вариант туура эмес. Биякта натрий менен алюминий экөө бирдей болуп атат. Жок, бирдей болбош керек. Төртөө дагы бирдей эмес. Демек, бул вариант калат экен да.
Биякта H'тын концентрациясы аз, алюминийде бир аз орточо жогору, буларда көп. Демек, туура жооп А. 18А. 19. Жогоруда углеводороддогу көмүртектин түзүлүшү берилген. Бул углеводороддо кайсы атомдор уюлсуз гана байланышты пайда кылат? Албетте, уюлсуз болуш үчүн 3 го дейм. Анткени 2 бир тарабында кош байланыш, бир тарабында бирдик. Биякта башка элементтер болсо, элементтерге жараша бул көмүртектин күчү өзгөрүп кетет. Ошондуктан бул экөөнүн арасында башка эч ким жок болсо, бири-бирин бирдей тартмак. Мисалы мына. CH3 болсо, экөөнүн ортосу уюлсуз. Анткени бул С менен бул S'нын күчү бирдей. А эгер С болуп, биякта CH2 хлор, биякта мисалы CH3 болсо, анда бул көмүртек күчтүүрөөк. Анткени хлор көмүртектен терс электирдүүлүгү жогору болгондуктан өзүнө көбүрөөк электрон тартып алат. Уюлдуулук боюнча теманы эстегиле. Ошондо бул көбүрөөк тартып алса, бул электрон азайып калат. Электрон аз болсо, бул будан тартып баштайт. Ошондуктан ортосу бирдей эмес. А бул жерде 3-чү. Жок. 3 эки жагында тең көмүртек бар да, көмүртектин түзүлүшү берилген. Бул углеводороддо кайсы атомдор уюлсуз гана байланышты пайда кылат? Ойлонуп койдук го. Мисалы, бул дагы башка заттарга байланышы мүмкүн да. Демек, мунун күчү өзгөрүп кетет. Бирок мындай десек болот экен, карагыла. 2 дагы, 3 дагы көмүртек менен гана байланышкан. Бул бир аз эле күчү өзгөрөт да, анчалык өзгөрбөйт мисалы. Ошондуктан бул майда таасирди эске албаганда, болбосо баары эле уюлдуу болуп кетет экен. Майда уюлдуу, дипол деп коет, дипол моменттер пайда болуп кетет экен. Ошондуктан көмүр чоңураак, узагырактан карап туруп, эмне кылат экенбиз? Бул 3 жалаң гана көмүртек менен байланышкандыктан уюлу жок. 2 жалаң гана көмүртек менен байланышкандыктан 3 тарабынан тең уюлу жок. Бирок 1 башка жакта көмүртек эмес, башка элемент менен байланышат. Демек, бул жерде эмне бар? Уюл бар. Мисалы, биякта H болсо, С H'тан тартып алат. Эгер хлор болсо, хлор S'дан тартып алат дегендей. Ошондуктан бул 2 жана 3 деген вариантты кармансак туурараак болот экен. Кийинки видеодон 21, 29 иштесек керек. Же 21-30.